Атам жакында аламдан өттү. Экинчи аялы бар экенин билдик. 2 үйүз бар эле. Бирин ошолорго мурас катары калтырыптыр. Экинчи аялдын балдары дагы мураскер боло алабы? Албетте. Балдары. Биринчи кезектеги мураскерлер бул балдары деп жазылып турат. Демек, кандай болбосун балдары, биринчи аялы, экинчи аялы, үчүнчү аялы. Айтор балдары. Түшүнүктүү эле болду да, өзүнүн балдары мураскер боло алышат. Ал биринчи аялы, экинчи аялы деген түшүнүк болбойт. Анан көпчүлүк учурда суроо беришет, аялдар дагы мураскер боло алабы? Ооба, аялдар дагы мураскер болот. Бир эле эркек адам же болбосо үйдүн эң күчүүсү мураскер болот деген бул мыйзамда эч кайсы демек талап жок андай. Ошондуктан уул болобу, кыз болобу, биринчи, экинчи кандай учур болбосун, ошол баягы мураскер болуп каттала алат. Бирок сиз сурооңузду айтып жатасыз, мурас катары калтырыптыр деп. Мурас катары деген бул сиз менимче адашып калдыңыз окшойт. Керез. Керез деген бул ошо атаңыз көзү тирүү кезинде өзүнүн мүлкүн кайсы баласына калтырат. Аны өзү менчик ээси катары өзү чечип, анан тирүү кезинде аны айтайлы, мен көз жумгандан кийин ушул мүлк ушул балама калсын деген өзүнүн эркин оюн жазып калтырат. Буну керез деп айтат. Ал эми мурас катары калтырыптыр деп айтасыз. Эгерде мурас катары калбайт, бул мурас катары сиздин да укугуңуз бар. Эгерде сизди чакырбай туруп, кандайдыр бир жол менен ошол өзүн өткөрүп алган болсо, анда сиз сотко арыз бериңиз. Сотто ошол мурастоо укугун жокко чыгарып, сиз дагы, менин дагы баягы мураска укугум бар деп сиз арыз жазышыңыз керек. Негизи мыйзам боюнча сиз ошол атаңыз каза болгон учурда 6 айлык мөөнөттүн ичинде барып арыз жазсаңыз мыйзамдуу болмок. Бүгүнкү күндөгүдөй мындай талаш тартыштарды жаратмак эмес.